Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта биз жүгү жеңилдебеген жүк ташуучулар деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылабыз. Бизде конокто Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин көзөмөлдөө жана камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Акылбек Мусабаев мырза, ошондой эле Нарын Торгат айдоочулар коомунун жетекчиси Жолдошбек Абдыкасымов мырза, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин өкүлү Кеңешбек Дөөлөтов. Урматтуу коноктор, чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге макул болуп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач ушул жол маселеси, ошондой эле жана жүк ташуучулардын көйгөйү менен бизге Жолдошбек Абдыкасымов мырза кайрылган. Негизги маселелер ошондой эле ошол Кыргызстанда жүктү алып келип жүргөн жанагы жүк ташуучулардын көйгөйлөрүн ачык чагылдыруу максатында биз Транспорт министрлигинен да тиешелүү өкүлдөрдү сиздерди чакырып отурабыз. Жолдошбек агай, көйгөйлөрдү бир-бирден санасак, иреттеп туруп ошол маселеге ачыктама киргизсек. Эми бул Кыргыз Транспорт министрлигинде көйгөйлөр аябай эле көп чындыгында. Сиз өзүңүзгө тиешелүү нерсени айтсаңыз. Мисалы үчүн Кытайга каттачу эле убагында 150 машина Эркештандан Торгорттан чыкчу эле күнүгө. Анын аркасы менен канча 100 кафелер, таможнилар иштечү эле. Азыр айына бир рейс кылып калды балдар. Эми мындай кылганда кийлигишкен киши жок. Сөзүңүзгө бөлдүм. Бул жанагы бажыдан бери ары бери өткөн жана Кытай менен Кыргызстан ортосундагы келишимдин негизинде токтолду да бул нерсе. Биз андан бери жагын талкууласак, мамлекеттер аралык мамиледеги кандайдыр бир деңгээлде чектөөлөр болду. Чектөөлөр болду. Азыр жанданат деп айтып атышат. Андан берки көйгөйлөргө өтсөк. Биз уктук, мисалы үчүн Акылбек Жапаров барып келиптир, көбөйөт деп атат. Элдин үмүтү чоң, иштеши керек. Семьясын бага албай калды чындыгында шофёрлор. Bir айына бир рейс кылат, анан же лицензия ала албайт, өкмөткө пайда келтирбейт чындыгында. Же Кытайга кире албайт. Муну бир жылдан бери ушу чектөө киргизип бергиле дейбиз. Анан да кызыгы. Машинелерди мына Минтранстын өкүлдөрү турат. Демеге тиги тандемди пол прицеп кылып жасашты. Балдар өзүлөрү. Бизде завод жок да жасап бергенчи. Эми ал Кытай кайра өзгөртүп салбаса экен деп атышат балдарчы чындыгында сарсана. Мурун эки кузуп менен каттачы, азыр бир эле пол прицеп кылып калды. Аны да Кытай өзгөртүп салбасын. Жүк көбөйгөнү жакшы. Биз ошону Адыл Тентибишевичке да убагында айтканбыз. Өзгөртүлүп атат монда, же кирестен же эч кандай эме каралган жок. Өкмөткө чейин жазганбыз. Муну кайра машиналерди переделка кыла бербейли депчи. Жумуш жогу бир тең, башка мамлекеттер иштеп атат жакшынакай чындыгында. Биздики эмнеге келип такалат? Дазолго келип такалат, мына көздөрү турат чындыгында. Дазол боюнча азыр бизге адис келет. Аны бир аз программанын ортосунда уланталы. Андан мурунку көйгөйлөрдү токтолуп, ошо эки адистин жардамы менен ушул нерсеге биз ачыктык киргизсек. Айтыңыз. Эми кандай жардам дегенде, бул дазолду түз гана бериши керек булар ар бир шофёрго. Бул бир. Анан бул Кытай мамлекетине президентибиз барабы же бул МИД кийлигише жүгүбүздү аныктап берсе, көбөйүп чыгабы, көбөйүп чыкпайбы? Бул Кыргыздын экономикасына аябай эле таасирин тийгизип атат чындыгында. Эч кандай эме жок болуп атат. Биз ошону жазып өкмөткө да кайрылдык, Улукбек Мариповго да кайрылдык. Весовой контроль тууралуу айталы деп атабыз, ушул көйгөйлөрүбүз. Ушул жанагы жүктөрдүн салмагы боюнча бул кишиден башка да көп маселелер айтылат. Кайсы бириңиздер жооп берсеңиздер, айтып кетсеңиздер болот. Ушул жүктүн салмагын көзөмөлдөө боюнча жолду талкалап жатат, ошондой эле жанагындай ашыкча салмак менен ташып, жанагы контрабандалык жолдорго да барып атат деген дагы доолор айтылат да. Кайсыңыздар жооп бересиздер? Ошол жүк ташууда жанагы коррупциялык схемалар азыр да уланып атабы? Мүмкүн болсо мен ушул суроого карата биздин өзүбүздүн ыйгарым укуктуу негизинде бир комментарий берип койсок, негизи Транспорт жана коммуникация министрлигинин алдында атайын транспорт көзөмөл боюнча, көзөмөлдөө боюнча атайын ыйгарым укуктуу автотранспорт агенттиги бар. Бул автотранспорт агенттиги жүк ташуучулар болобу, жүргүнчүлөр ташуучулар боюнча жалпы ушу ташуу, автомобилдик ташуулар боюнча атайын ыйгарым уюштуруу иштери боюнча атайын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орун болуп эсептелет. Ошо менен бирге бул атайын транспорт жолдордо транспорт көзөмөлдүү ишин уюштуруу боюнча атайын карымдуулук болот. Анан жана сиз айткан жүк ташууда жанагы жүк ташуучу унааларга карата жолдо жүрүүдө чектелген атайын нормалар бар. Бул мисалы үчүн ушу транспорт коммуникация министрлиги жөн эле азыр жүк ташуучулар үчүн жүктөрдү ташуу үчүн жөн эле жолдорду гана салып койбос үчүн бул министрликке ошол салынган жолдордун дагы сакталышын камсыз кылуу боюнча атайын милдеттер коюлган. Ошол максатта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому менен жанагы жүк ташууда транспорт каражаттары үчүн атайын нормалар, чектөөлөр киргизилген. Мисалы үчүн ар бир жүк ташуучу машинелердин түрлөрүнө карата, унаалардын түрлөрүнө 2 осьтуу, 2 октуу деп коет, 3 октуу деп коет. Жанагы КАМАЗдар 4 октуу, комбинированный октуу комбинированный машиналар деп коет. Прицеп менен анан тартуучу жүк машиналар деп ошолорго карата атайын чектөөлөр кирген. Бул чектөөлөрдүн баары тең негизи ошол жолдорду, салынган жолдорду сактоо максатында киргизилген да. Мындай чектөөлөр биздин эле мамлекетте эмес, ар бир мамлекетте ошол эле жана биздин КМШ мамлекеттердин өлкөлөрүнүн атайын жалпы эл аралык макулдашуулар менен аныкталган. Андан тышкары өзүбүздүн жана айткан токтом негизинде аныкталган. Анан бул жерде негизи жүк ташууда биздин ошо министрликтен суранычыбыз постоянно биз өзүбүз дагы айдоочулар менен алардын ассоциацияларын коомдор менен жалпы ушу жолугушууларда айтабыз. Ошо бул салынган жол ошол жалпы эле эл журтубуз эмес, ошол сиздер иштеп аткан ушул жерден жүк ташып ошо өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан жол ошол үчүн да керек депчи. Анан бул багытта атайын жолдордо жалпы Кыргызстан боюнча 18 тараза салмактыш өлчөм көзөмөлдөө боюнча атайын транспорт көзөмөл пункттары бар. Ошол жерлерде ошо салмактыш өлчөмдөрүн көзөмөлдөп жолдордо жүрүүнүн сакталышын көзү ошол жана Кытайдан бизге жүк ташып өткөн унаалар биздин өлкөгө киргенден кийин канча салмак менен жүрүш керек биздин жолдордо? Биздин жолдордо эми азыр жанагы эң прицеп менен комбинированный автоунаа деп коебуз, прицеп пол прицеп менен деп туруп жанагы максимальный мисалы үчүн 5 октуу, 4 октуу, андан ары жогорку октуу дөңгөлөктөр менен эметилгенге максимальный 44 тонна эсептелген. Демек, ал азыр толугу менен көзөмөлдө, ошол чектөөлөрдөн ашпашы керек да. Если андай чектөөлөрдөн ашкан боло турган болсо, эми конечно бул мыйзам баарыбызга тең бирдей болгондон кийин ошо тийиштүү. Ошол жазасы кандай болот? Айыппулу кандай болот? Же болбосо башка чаралар көрүлөбү? Эмне болот ошол жүктү ашыкча ташыган жүк ташуучулар? Эми мындай чаралардын түрлөрү биздин өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдарында каралган. Бул боюнча жана бузуулар жөнүндө кодексинде атайын өзүнчө статья бар. Ошондо мисалы үчүн ошол чектөөлөрдөн ашып кеткен учурда атайын тиги айыппул салуу чарасы көрүлгөн. Бул 8 категориядагы 17,5 миң сом. 17,5 миң сом айыппул. Айыппул салуу. Түшүнүктүү. Даже дагы мындай экинчи чара бар. Ошол эле жанагы айтылып аткан жанагы 454-токтом деп коебуз. 2011 жыл 8 августта каралган өкмөттүн бекитилген токтомунда. Андан тышкары ошол эле кодексте да ушул токтомдо да каралган. Значит, жана жүк ташуучу если жолго карата зыян келтирсе, ашык жүктөө менен зыян келтире турган болсо, анда ошонун зыянын ордун толтуруу жөнүндө атайын токтом менен бекитилген жобо бар. Ошол жобонун негизинде иштер жүргүзүлөт. Акылбек Жолдошбек мырза, сиз айттыңыз, жана биз эфирге чейин сүйлөшкөндө ошол жүк ташууда жүктүн салмагын текшерүүдө коррупциялык схемалар азырда иштеп жатат депчи. Эмненин негизинде кандай далилдер менен айтасыз? Көрүнүп эле турбайбы? Весоводный контролчу акча алмай гана чындыгындачы. Жок, кандай фактылар бар дейм да колуңузда? Талкуулар мындай да. Муну атайын ошо весовой контролдун балдарында пейжик болуш керек. Ким экенин өзү тастыктаган документ болуш керек. Бул Минтранста контракторлор иштейт, алар жолдо ойлобойт, бир күнгө акчаны ойлоп кетет чындыгындачы. Булар Минтранстын ичине ошол балдарды алыш керек, өздөрүнө бекитип.
контрактниктерди койбой ал жергечи бейжик бериш керек, как положено. Ким менен сүйлөшүп атат, шофер билиш керек. Анан алар адына баягы кимдер айткандай одноразовый болуп атат чындыгында. А бул биздин тоолуу райондорго деген шартты кийриш керек. Ар бир оско 10 тоннадан берип атат. Бул көзөмөлүн алыш керек чындыгында элечи. Мисалы үчүн алдыңкы оско 10 тонна, средний оско 8 тонна берет. Ал бири-бирине коошпойт тоолуу райондочу. Мисалы үчүн артына көп салса, алды жүрбөй калат, бурулбай калат. Мына самосвалдар мисалы үчүн ошондой коо машиналерчи. Бизде весовой контроль ушул буга чейин акча алып келген да чындыгында. Азыр эми мына токтомдор өзгөрүлүп, бул балдар барып көзүн көргөндөй эмес, мактагандай эмес, иштемиш болуп атат, жылыш бар азырчы. Дагы деле бирок уланууда. Мен көздөрүн айтам. Мына кара кечеден баардык эле жерден. Балдарды гана документально алыш керек жумушка. Контрактник кылбай бекитиш керек. Мына көздөрүнү деле айтып жүрөм мен постоянно, чынбы? Анан эми муну балдар көңүлдөнбөйт экен да. Алар баягы кетчү киши өңдөнүп эле акча алмайдын гана кесепети болуп атат. Вот коррупция ошондон болуп атат. Анан бул жерде мына жазылуу бизде атайын жаза келдик. Атайын тоолуу жолдор деген түшүнүк киргизиш керек деп биз сунуш бердик. Бергенбиз мына көздөрү турок. Бирок ушуну түшүнүп ишке ашыра турган киши жок чындыгында. Кеңешпен мырза жооп берсеңиз. Асовой нагрузка дейбиз. Асовой нагрузка коррупцияга алып барып атат чындыгында. Шоферлордун башына айланды. Түшүнүктүү. Туура. Бул айдоочуларга белгилүү жолдо кандай жана биздин дагы жана кызматкерлер кандай иш алып барып аткан, өзүнүн жумуш талаптарын толук аткарган жокпу? Көрүнүктүү действительно. Анан бул багытта атайын азыркы күндө өкмөттүн да талабы, министрликтин да талабы, биз тараптан атайын тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бул багытта жанагындай туура эмес иштерди жүргүзгөн ошондой коррупциялык элементтер менен какой-то бир ошондой кармалган фактылар дагы жок эмес. Бул багытта мисалы үчүн ушу быйылкы жылда эле 9 кызматкерибиз жумуштан бошотулган. Ошол боюнча атайын тергөө органдарынан дагы атайын материалдар болуп атат. Анан действительно азыркы мезгилде жалпы ушу мамлекетибизде ушу жалпы ишкерликке карата туура жакшы шарттарды түзүү максатында биздин министрликте дагы иштер алып барууда. Жанагы айтылып аткан салмактуу өлчөмдөрдү, нормаларын кайра карап чыгуу боюнча атайын министрликте атайын өзүнчө жумушчу топ түзүлүп, ушул күндө анын ичинен дагы ушу айдоочулардын ассоциацияларынын өкүлдөрүнөн да кошуп, булардын сунуштары кошо берилген. Бул боюнча атайын морики жанагы айтылган 454 токтомго тийиштүү өзгөртүүлөр боюнча бүгүн тийиштүү сунуштардын баары киргизилип, жанагындай эмелердин баары тең өзгөртүлөрдү. Азыркы күндө ошо министрликтердин ортосунда макулдашуу процедурасы өтүп атат. Жакын арада коомдук талкуудан да өтүп бүткөн. Ошо жакын арада бул өкмөттүн сунуш эмесине кароосуна киргизилет. Бул жерде кечиресиз, өзүңүз бөлдүм, жана келишим менен иштеген кызматкерлер деп белгилеп кетпедиби? Ошолордун статусу кандай негизде? Алардын жоопкерчилиги жанагы штаттагы жумушчулар менен бирдей элеби? Булардын жоопкерчилиги туура биздин ошо жанагы кызматкерлердин ичинен азыр бүгүнкү күндө ошо жалпы республика боюнча жанагы посто пункттарда турган салмактуу өлчөм иштеген кызматкерлер булар мамлекеттик кызматкерлер катары эсептелбейт. Бирок аларга коюлган талаптардын баары ошондой эле мамлекеттик кызматкерлерге коюлган талаптар ошондой эле бирдей. Бүгүнкү күндө ошолорго талаптарды күчөтүү боюнча атайын жумушка алганда да кадимки мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу конкурстук негизинде өзүнүн жумушуна ылайыктуу татыктуу адамдарды тандоо иреттер иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары буларга кошумча жанагы контракт деп айтып атпайбы, действительно келишимдин негизинде ишке алынган булар. Бүгүнкү күндө ошолор келишимдин шарттары дагы катуу талаптар жаңы коюлуп атат. Бул боюнча азыр жаңысы иштер каралып жатат. Бул бир багыты. Андан тышкары жалпы эле вообще жалпы ушул биздин айдоочуларга, жүк ташуучуларга да жакшы жанагындай шарттар түзүү максатта деп атпайбызбы? Бул максатта атайын уштап министрликтин алдыдагы келечектеги максатыбыз ушундай адам фактору катышуу менен таза өлчөмдөрдү иш процессин мындай азайтуу максатында автоматташтырылган тутумдарды
информацион система деп атпайбыз, автоматташтырылган весогабаритный салмактыш өлчөм системаларын киргизүү боюнча азыркы күндө иштер жүргүзүлүп атат. Бул багытта конкреттүү иштер башталды. Эми бул жерде ушул айдоочулар арасында көбүнчө ушул жолдун сапаты, жолдун шарттары боюнча дагы көп маселелер айтылат да. Акылбек мырза, сизге ошол суроону берейин. Бүгүнкү күндө ошол айрыкча коор жүк ташуучу жана жолдордун абалы кандай? Оңдоо иштеринин процесси кандай? Кайсы багыт, кайсы деңгээлге жеттиңиздер? Кандай жумуштарды жасап атасыздар? Саламатсыздарбы? Биринчиден, азыркы учурда мен айта кетет элем. Ушул 2010 жылдан бери бир 10 жылдын аралыгында, акыркы 10 жылдыкта ушул биздин өлкөдө көптөгөн жолдор оңдолуп, көптөгөн транспорттук ошондой эле эл аралык маанидеги коридорлорубуз оңолуп, азыркы учурда баягы ошол айдоочуларга шарт түзүү жагы жакшырып эле келатат. Муну баса белгилей кетсек болот. Бирок ошол учурда эле жанагындай мүчүлүктөр дагы бар. Себеби дегенде, мына акыркы 2 жылды алсак, ошол пандемия байланыштуу көп жолдорубузда элементарно баягы ямочный ремонтторду жүргүзө албай калдык. Ошол кышкысын, жайкысын, кышкы кармоо, жайкы кармоо жумуштарын ошону жеткиликтүү деңгээлде аткара албай, ошол акча каражатынын тартышына байланыштуу көп жумуштар аткарылбай келатат. Бирок ошого карабастан азыркы күндө өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына көп жерде ошол эл аралык маанидеги жолдор, мына баса белгилей кетсек, ошол Бишкек-Нарын-Торгат жолунун мындан 5 жыл мурун эле абалы кандай эле. Азыркы учурда мына ошол жерде айдоочулар шарттуу ыңгай түзүп бергенбиз. Ошондой эле эң масштабтуу деп курулуп аткан түндүк түштүк альтернативдик жолу. Ал жерлерде эми биз ошол 2024-жылга деп пландаштырып атабыз. Бирок орто жолдо жанагындай мен башында айткандай пандемия байланыштуу көп курулуш жумуштарынан да аксап калдык. Ошо графиктен калып. Болбосо көбүн эсе жумуштардын баары аткарылып эме кылып атат. Ошондой эле мына өзүңүздөр белгилүү жаз күндө мына октябрдын этеги, октябрдын эти эмес, уже азыр ашуулардан, например, уже кар жаап, аякта жан жаап, кар аралаш, кар жааган күндөр да болуп атат. Эми ошол кышка даярдык көрүү жумуштарын азыр алып баруудабыз. Ошол кышка даярдык дедиңиз, айрыкча азыр көмүр маселе болуп атпайбы? Ташып жеткирүү маселесичи ошол жерде көбүнчө ошол нарындан келген жолдордун аябай мына аянычтуу абалдагы сүрөттөрү чыгып калат да, социалдык тармактаргачы. Ал жакта кандай оңдоо иштери жүрүп атабы? Азыр ошол Кара Кечеден бизге Бийхан Кара Кече автожолу, бул жалпы жолуна 47 километр автожол. Былтыр ошол жерде жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 37 километрде даже тогулап бул жерде биз айланма жол салганбыз. Азыркы учурда ошол жерде бир көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле жайында биздин пландагы иш боюнча 7 километр шагыл төшөө жумуштары аткарылган. Андан кийин ошол бюджеттен акча бөлүнүшүнө жараша дагы азыркы учурда ошол 13 километр дагы ошол жалпысынан ошо 20 километрден ашык уже шагыл төшүп, гравийное покрытие деп коет, ошол жумуштары аткарылууда. Ошондой эле 3,5 километрде дагы бир ошол көпүрөнүн курулушу бар. Ал жерде да ошол былтыр тендер өткөрүлүп, подрядчик жумушка кирди эле. Быйыл, к сожалению, акча тыйын баягы тартыштыгына байланыштуу ал жерлерде ошо жумуштар ичинен солгундап калды. Бирок ал жерде каттам бар. Убагында каралып, азыркы учурда ошо 20 километрден ашык уже шагыл төшөө жумуштары аткарылды. Түшүнүктүү. Жолдошбек мырза, сиз ошол айдоочулардын арасында жүрөсүз, алардын жумушунан башкаш болуп, ошо акыркы 2-3 жылда жолдордун абалында өзгөрүү болдубу? Транспорт министрлиги тиешелүү жумуштарды колдон келгенче жасап жатабыз деп көз алдыңызда айтты. Кара Кечеге барыш аябай невозможно болчу чындыгындачы. Кара Кече жана айтып өтпөдү 37 километр депчи. Бул чакырымды чындыгында балдар өзлөрү тартып беришти грунтунчу. Чаектин деусунан грейдер чыгып түздөп салынды ал жолчу. Ал жер асфальтталган жок эч кандай.
Аны толку кара кечеге биз сунуш кийип атабыз. Ошо кара кеченин ичинде 6 карьер бар экен. Грейдер алып эле алмак салмак ары бери түртүп турса депчи. Минтранс бул жолду көзөмөлдөй албайт экен. Чая киши да көзөмөлдөй албайт экен. Балдар күбө чындыгында өздөрү тартышты бери тиги жаман кыядан топуракты тартып барып подсыпка кылып ашып жазашты чындыгында. Минтранс анча мынча жардам бергендир чынында. Жол маселеси ушул маселе өмүр бою эле чечилбей келди. А бизде мына мисалы үчүн көмүр тууралуу айта кетсек, көмүр эмне үчүн кымбаттап атабыз? Такай ушу жазында акча жок көмүрдүн маалындачы. Мисалы үчүн август сентябрда эле элди да тестерди да камсыз кылып койсо болот. Бияктан Кара көлдөн тартып, Кара кечеден тартып, бир август сентябрда эле тартып койсо болот. А бизде кыштын күнү тарта албайт көмүрдүчү. Вот ушуга такалат. Бүт коррупциялашкан чындыгында. Азыр эми подряд жүктөп жакшы эме болуп атат дейт өзгөрүү. Биз баягы барып кеттик, эми мындай машина дагы деле көп, көмүр алыш кыйын. Кара кечеден жылда 4 бала 5 бала өлөт билесиңер. Оору болуп түшкөнү канча көмүрдүн айынан барып алып. Жазында акчасын которсо, август сентябрда тартып койсо арзан да болот көмүрчү. Азыр мына кыш түшүп келет, эми көмүр 5000 сом болот атат ушу шаарда, Караколдо, бардык жерде кымбат болот. Өзүбүздөн чыккан кени ушундай. Турат шахты, казып ала албайбыз убагы менен. Мунун жол менен тартып кете албайбыз. Жол менен кандай байланыш бар дегенде, себеби ал талапка жараша болот атпайбы? Жол менен байланышы түздөн түш. Мына мисалы үчүн былтыр жайлата бардыгын айтып чыктым, жолду түздөп бергиле депчи. Мына төлөм бар. Баарын айтып чыктык. Тил тешилгенде балдар өздөрү тартышты, самосвалдар чындыгында. Кайсы беттер менен Минтранс тартып, кимисе тартыптыр. Балдар өздөрү тартты, грейдер берди, анда да биздин күчүбүз менен түздөштү чындыгында. Жол жакшы болуп, акчасы даяр болуп, карьерде такай көмүр турсачы, жайдын күнү алганга Кыргызда көнөт, оруш эмес. Август айындачы. Август айында акча табат, сентябрь айында, мисалы үчүн көлөрөнү, баягы туризмден, туристтерден түшкөнчү. Ошол маалда балдар барбай жатып алышат. Жол жаман, карьерде топурак басып жатат деп иштеткен киши болбой атат бизде каначы. Бар кен. Мына мисалы үчүн Мингушта, Кара кечеде 20дан ашык карьер бар Баары продукция казам деп лицензия алган да. Элдин талабы менен бир өмүр бериш керек да, арчы продукция чындыгында. Түшүнүктүү агай. Акылбек мырза, сиздин атыңызга, сиздердин жумушуңузга карата сындар айтылып кетти. Канчалык негиздүү бул айтылгандар? Мен Байкердин айткан сөзүнө толугу менен кошула албайм. Себеби эми баягы Минтранс эчтеке кылбай атат, Минтранс мипет атат. Биз ошол жерде ошол жеткиликтүү деңгээлде жолду карабай биз эме кылып кое турган болсок, анда вообще булар жылбай калмак да. Экөөнүн биринде дөңгөлөгү жарылып. Муну айта кетсек болот. Себеби дегенде ошо былтыркы жылы март айынан баштап ошо пандемия кирди го. Ошол кезде биздин мына бюджетибизде ошо жерде 70% кыскартылып кеткен. Биз ошого карабай ошо жерде жергиликтүү бир эле дыйкан кара кече эмес, башка жерде Кыргызстан боюнча бизде 19 000 километр жол бар да. Биз ошонун баарын обслуживать этип, баарына жетишибиз керек. Анан ал жерде азыр отуруп биз 37 километр деги жолдун көйгөйүн көтөрүп атабыз. Бул туура эмес да. Андай шахтага барган толтура эмелер бар. Бул технологический жол. Байке асфальт баспайсыңар дейт. Ал жерге асфальт басканга эме эмес. Биз колубуздан келишинче баягы ошо жерде кармап атабыз. Себеби дегенде дыйкан кара кечеде ал жерде даже жакыныраак жерде элементарно карьер жок. Ал жерде материал алып, ошо жеринен алып түккөнгөчү. Биз ошол былтыр пандемия байланыштуу бюджетибиз эметип биз кыйналганда, анан биз суранганбыз ошо жерде айдоочулар ал и так көмүргө барганда пустой барат да. Биз ошо бер жака бир погрузчик коюп тиги жолго грейдерди коюп ошолордон суранып, мына кетип баратканда жок дегенде карьерге кирип шагыл тартып барып төгүп бергиле, биз ошону эметип берели десек, ошону дагы, например, жыргатып деме кыла алышкан жок да. Бирөөсү тил алса, бирөөсү тил албайт. Келип алба, биз эмне үчүн мен аны тартышым керек, сен жол сеники, сен кылышың керек деген даже эмеге чейин барганбыз. Бирок рахмат, ошонун ичинде көп айдоочулар баягы туура түшүнүү менен кабыл алып, действительно бул жерде өзүбүз жүрүп атабыз. Потому что баягы орустар айтканда семья без уродов не бывает дегенде арасына чыкат, толтура чыкты да. Бирок ошо бири-бирин баягы оң колун ачып сол менен бас дегенде булар ичара эме кылышып, анан бул жерде өзүбүз жүрөбүз. Ошо жерде баягы өзүбүздүн эле коопсуздугубуз үчүн деп атып, анан ошо жерде көп айдоочулар жардам берип, действительно ошо кетип баратканда и так пустой эме барат да, жөнүнө барат. Ошо жерден киришип, мына карьерден эме алып берип, былтыр да төккөнбүз. Быйыл эми мына кичине ошол күзгө бул жайында ошол 7 километр эме менен кирген, план менен кирген, бул жазында бекилипчи.
ошо менен ал 7 километрди планды ошол жайдын күнү аткарып бүткөнбүз. Андан кийин да ошол эми ушул айдоочулар баягы кышкы күзгө даярдануу убактысында баягы кыйналбасын деп андан кийин ошол мамлекеттик бюджеттен дагы акча бөлүнүп берилди азыркы күндө ошол капитал салымдар эсебинен. Мына ошонун ичинде мына акыркы бир айда уже биз ошо жерге 13 километр жол салдык да азыркы учурда. Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, сизге суроо, ушул жанагы Кыргызстан Казакстан жанагы чек арасында ушул жүк ташуучулардын бир күндөн бир жумага чейин туруп калган учурлар да катталып атыптыр да. Бул жерде көбүнчө ушул машиналардын ар биринен акча алып, керектүү сумманы алмайынча кое бербейт деп атат да. Бул жерде сиздер Казакстандын транспорт министрлиги менен келишип ушундай эч кандай планы жок эле текшерүүлөрдү чектөө максатында сүйлөшүүлөр болдубу ушул? Тура Кыргызстан, Казакстан чек арасынын өтмө пункттарында действительно ушу быйыл ошондой жагдайлар түзүлгөн. Биздин Кыргызстан машинелери чек арадан ары көздөй Казакстанды көздөй өтүп аткан кезде тоскоолдуктар болгон. Ошондой эле тоскоолдуктар бир эле Кыргызстан, Казакстан границасында эмес, биздин айдоочулар ушундай тоскоолдуктар Казакстан менен Россиянын чек арасын өткөрүү пункттарында да ушундай учурлар болгон. Анан эми мындай ушул жагдайды чечүү боюнча негизинде ошондой сүйлөшүү иштери да жүргүзүлгөн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми уже Евразиялык экономикалык биримдигине биз мүчө мамлекет катары болгондон кийин бул маселелер уже Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында дагы бул маселе өтө туура коюлуп, бул маселеде тийиштүү сүйлөшүүлөр болгон. Анан негизги өткөндөгү Казакстан тараптын түшүндүрмөсү боюнча алар эми көпчүлүгү жана санитардык талаптарга карата жана андай ПЦР анализдердики өз убагында деп алынбагандык деген катары деп ошондой себептерди айтып, ошондой да айтышкан. Анан бул багытта да биз өзүбүздүн айдоочулар менен да түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, алар сыртка чыгууда, эл аралык ташууларды жүргүзүүдө алдында как раз ушундай тийиштүү документтерди алып алгыла деген сунуштарды берген, ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. А так мындай учурларда да сөзсүз түрдө башка тийиштүү өлкөлөрдүн тийиштүү транспорт көзөмөл органдары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, чоң рахмат сизге. Азыр сиздин ордуңузга ошол жанагы дазыбол маселеси боюнча жана уруксат кагаздары боюнча жооп берүү максатында дагы чакырганбыз. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ага чейин биз ушул теманы улантып турсак, Жолдошбек агай, айтсаңыз, ушул дазыбол боюнча негизги көйгөйүңүздү айттыңыз да, бул жерде айдоочуларды кыйнаган, ошондой эле жүдөткөн көрүнүштөрдөн санап берсеңиз. Дазыбол ала турган болсо, аны алгандан кийин какойдур убакытка чейин 1,5 ай 2 ай болобу колдонуп туруп, кайра өткөрүп берип, кайра требовать этсе Казакстан бере берет экен. Мына Талай Машевич өзү күбө болду. А бизде эмне посредниктер алат да шоферго сатат. Шофер алат да сатып алганы менен жоопкерчилиги жок болуп калат. Дазол кайра Минтрансқа возврат болбойт. Минтранс Казакстанга болобу, Литва, Эстонияга болобу, Кытайга болобу бере албай калат. Чындыгындачы дазолду кайра иштетилген дазолду. А бериш керек, алмашуу жүргүзүш керек да, использованный дазолду. А муну биз көп жолу кайталап, көп жолу айттык. Посредникти, мисалы үчүн коомчулукту тарбиялаш үчүн ар бир водительге инструктаж бериш керек. Мына дазолду алып атасың, лицензияны алып атасың, дазолду могул убакытта кайра алып келесиң. Экинчи башка мамлекетке дазол албайсың деп шофердун өзүнө айтыш керек. А посредник эмес. Анан ошондо гана тартип оңолот дазол маселеси. Мына кыргыз айдоочуларчы болгону кара кечеге камалышат. Эки жакка чыга албайт. Бул Казакстан, Европа жакка чыга албайт. Болгону кара кече Кытай. А башка мамлекеттер акчанын күчүнө салып каттай берет экен башка айдоочуларчы чындыгында. Ушу дазолду менин талабым бир гана посредникке бербей, шофер өзү алса. Дазол албаган шофер Кыргызстанда ичинен да машина айдай албайт. Лицензия албаган шофер. Өзү алсын. Мисалы үчүн эмне үчүн Бишкекте затор көп. Болгон региондун машинеси келип туруп объездге камалат, өзүңөр көрүп турасыңар. Эмне дазол күтүп жатат. Мына Талай Машевичтин көзү. Машина айдап келип коет дагы Казакстанга дазол күтүп жатат. Объездге машина батпайт. Тактай жүктөйм деп же Россияга кете албайт, дазол жок. Балдар түшүнбөйт. Дагы бир суроо.
дагы бир немен бар да. Мисалы үчүн Россияга бара турса, Минтрансага кете бер, Россияга дозволдун кереги жок. Ал кыргыз айдоочу эмне ары Россиядан ары барбаш керекпи? Кайра дозволуң жок болсо Казакстан попутный жүктү бербейт. Түшүнүктүү. Урматтуу Таалайбек Жумалиев мырза, кош келипсиз. Ошол сизди ошол маселе боюнча жакшы билген адис катары чакырдык да. Ошо биринчи кыска түшүндүрүп кетсеңиз, телекөрүүчүлөргө дагы мындай түшүнүктүү болсун. Дозвол деген өзү эмне кыскача? Андан кийин кандай шарттарда эмне үчүн кимдерге кандай берилет дегенди айтып кетсеңиз. Өзү дозвол деген белорус тилинен да, бул уруксаат кагазы дегенди билдирет. Анан өзүнүн аталышы чет мамлекеттердин аймактарына кирип чыгуу, транзиттик өтүү уруксаат кагазы деп айтылат да, узун. Анан баягы кыска айтыш үчүн дозвол деп алган, элдин баары тең. Кыскараак болуш үчүн. Өзү негизи биякта Байкенин айтканын көп жерине кошулам, көп жерине кошула албайм. Себеби эми жана башында алып алган деген боюнча, башында мурун балким ошентип берилип жүрсө керек. Мурун дегенде качан? Жылдын башындачы, ага чейин мурунку жылдары. Азыркы жылдын апрелдин 18-inde, 14-ünde министрдин приказы чыккан. Кандай тартипте, кандай кылып берилет. Ал жерде жазылуу. Бир уруксаат кагазын алып, аны кайра тапшырмайынча экинчи уруксаат кагазын ала албайт. Уруксаат кагазын мурунку алганды баягы СМР деп коет, товарно-транспортный накладной. Ошо менен кошо тапшырат. Себеби аны менен биз эмнеге максат кылып атабыз? Ошол кагазды ошол киши колдондубу же башка бирөөнө бербейдиби деген. Ошону аныкташ үчүн. Башында айдоочулар өздөрү көпчүлүгү макул болгон эмес, эми 5 кол тең эмес дегендей. Бирок азыр ошого көнүштү. Азыркы убакта ошондой болуп атат. Эми мындан сырткары азыр жаңы өзү автомобиль транспорту жөнүндө мыйзамда жазылуу. Өкмөттүн токтому менен кандай берилүү шарты белгиленет деп. Азыр ошол кагазды иштеп чыкканбыз. Бүт мамлекеттик органдар менен макулдашуудан өттү. Азыр Министерство юстицияда жатат. Ошо менен болот. Ал жерде жеке эле мындай берүүдөн сырткары жана санариптешүү болуп атпайбы? Ошо санариптешүүнү кошо кирип атабыз. Азыр GIZ, IFC ошолор бизге тех задание деп коет. Тех кызмат баягы кандай болуш керек. Ошону иштеп чыгып атышат. Буюрса ушу жылдын аягы менен жана пилотный проект деп коет го. Анан обычно пилотный проект жарым жыл же 1 жылдын ичинде өз калыбына келет да. Ал жерде келген өзү жанагы шартта жазылуу. Келген дозвол жана байка айтып атпайбы 500 келди деп. Ошо 500'dü жылдын башында өтө албай квартал менен бөлүнөт. Мындан кийин, мындан кийин ошо жаңы эме боюнча кире турган болсо, азыр буюрса кирет деп атпайбыз. Санариптешүү да ошо анын алкагында каралган да. Квартал менен бөлүнөт. Анан биринчи кварталда алганын же болсо 3 айдын ичинде эми кээде алыс болуп калып атпайбы, Европага чейин кетип атат. Барып келгенге ошо 3 айдын ичинде тапшырыш керек, же болсо келер менен 10 күн ичинде тапшырыш керек деген шарттар жазылуу да. Андан кийин гана берки уруксаат кагазын алат. Эми буюрса бул айтылып кеткен кемчиликтердин баарын жоюу жагында иштеп атабыз. Жеке эле мунун баары тең өзү өкмөттүн талабы, министерствонун талабы, анан биздин жумуштагы жетекчилерибиздин да талабы. Түшүнүктүү. Бул жерде жана ошол уруксаат кагаздарды аймактарда берсе болобу? Аймактарда мисалы үчүн көл аймагында берилбейт. Себеби аякта өзү нарын тарабында берилет. Себеби нарындан Кытайга жүрүшөт да. Өзү негизи ошол тараптан алынып жүрөт. Эми бардык аймактар берсе болот, бирок ошо эмесине карата өздөрү бизден сурап атат деп. Нарын, Ош, Жалал-Абад, анан бул Бишкекте берилет да. Көбүнчө перевозчиктердин авто ташуучулардын көбүнчөсү Бишкекте болгондуктан. Бишкектин өзүндө эле 93 эме катталууда. Жолдош байка айткан жана Кытай тарапка өзү 20 мурун 28-29 миң болчу, азыр 32.150 кагазы алмашылганга даяр болуп турат. Бирок жылыга. Бирок жана эме жабылып турбайбы? Кытай менен биздин чек-арачы. Эгерде ачыла турган болсо, уруксаат кагаздары жетиштүү көлөмдө. Эч эме жок. Бул мындай да, боореке дозвол Кытайдыкы тууралуучу. Оштон алат, Эркеш тарап менен каттайт. Нарындан алат, Торгарт менен каттайт. А буга маселе жок.
Маселе бул Европа жака, Россия жака жүргөндө, Казакстанга. Мисалы үчүн мына 28 машина Ошто турат, Өзбекстанга өтө албай. Алар өзбектин машиналары чыгып келди да кыргыз машиналардан жүктү перегруз кылып алды. Водитель 28 водитель дагы тыйынсыз калды, көрдүңбү? Мисалы үчүн дозволду Оштон берип койсо болот да. Өзбекстанга каттай берет. Эмне мунун баарын бир жерге топтоп алган, дозволдун баарын бир жерге топтоп алган буга чейин. Эми азыр мына кыйкырышып жаңы жылдан бери көзү турат 500 дозвол үчүн биз чүт соттошконго барган жок, мына көзү турат. Булар топтоп алышкан мурункулар. Gün murun satып ийишет да, көрдүңбү? Мына Өзбекстан өткөрбөй атат. Дозволдун жогунан өткөрбөй атат. Балдар дагы зарплатасы. Ошол жана ортомчулар менен сатылат деп атпайбы, уруксат кагазычы? Кандай? Эми жылдын башында башка кишилер иштечи. Мени болсо ошо апрелден баштап ошо жумушта. Апрелден кийинкини эми менин оюмда туура эле иш алып баратабыз деген ойдобуз. Жана антип министерствонун приказ чыкты деп атам. Азыр жанагындай тартиби иштелип чыкты, кандай берилиш керек. Анан именно жана жетишпей аткан дефицитный деп коет атпайбы? Казактыкы, өзбектики, ирандыкы, анан Литваныкы болуп атат. Ошолорду канчасы келсе кварталга бөлүп, анан ал компьютердин программасы өзү санайт. Кишинин кийлигиши жок. Ал жерде бүт каралат. Канча машинеси бар, өзүнүкү канча. Бая өзүнө жумушка алган машина канча. Мурун бузуулар болгонбу, болгон эмес, ошонун баарын карап туруп, компьютердик программа өзү эсептейт. Биякта жана кишинин катышуусу жок болот. Түшүнүктүү. Кыска жооп берип койсоңуз, жана Борбор Азиялык жанагы транспорт уюмдары менен кызматташуу кандай болуп атат? Кыскараак айтсаңыз, себеби убактыбыз. Борбор Азиялыктар менен кызматташуу, Борбор Азияда Түркмөнстан азыр жабык болуп атат болгон. Атак аяка деле ачыла турган болсо, уруксат кагаздары жетиштүү. Болгон жана жетишпей аткан кагаздар бул 3-чү өлкөдөн 3-чү өлкөгө дегенде, ал жүктөр бизге Кыргызстанга эметилген эмес, багытталган эмес. Ал мисалы үчүн Россиянын жүгүн Турцияга же Турциянын жүгүн Россияга. Бизде бул жерде ошо. Чоң рахмат, кечиресиз, убактыбыз туруп жетип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык Айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз жүгү жеңилдебеген жүк ташуучулар деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылдык. Бизде конокто транспорт министрлигинин өкүлү Таалайбек Жумалиев жана транспорт министрлигинин көзөмөлдөө жана кабылдоо башкармалыгынын башчысы Акылбек Мусабаев мырза, ошондой эле Нарын Тоорукат айдоочулар коомунун жетекчиси Жолдошбек Абдыкасов мырза. Урматтуу коноктор, келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.